Assalamu alaikum, mekendештер. Сиздер көріп тұрған видео 29 март 2021 жылы тартылған болчу. Тилекке каршы биз бул видеону дароо көрүүчүлөрдүн назарына сунуштаган эмеспиз. Себеп дегенде бул жерде Ош Берем телеканалынын журналисти Тимур аттуу мырза дагы бар болгон болчу. Ошондуктан биз аны чыныгы калыс журналист катары ал жердеги болгон жагдайды бир тараптуу эмес, эки тараптуу кылып өзүнүн YouTube каналынанбы же башка медиа баракчаларынан бөлүшөбү деген ниет болгон болчу. Бизде тилекке каршы андай болгон жок. Ошол себептен бул видеону көптөн бери чыгарбай жүргөнүбүз болду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ал видео тууралуу биз түз эфирден да чагылдырган элек Instagram баракчабыздан. Ал жерде сиздерге маалым болгондой, патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин бир нече беренелери жана талаптары аткарылган эмес болчу. Ошол жагдайларды журналист мырза калыс болбостон ушул убакытка чейин чыгарбай жүрдү. Жана ошол себептен биз күткөнүбүз түздөн түз бир себеби ошол. Жана Актилек, сен ошол жердеги түзүлгөн протокол боюнча дагы айтып кетсең, элдерге түшүнүктүүрөөк болсун. Протокол боюнча сөз түрдө аягына чыктык, биз адми практика бардык. Сөз түрдө жогорудагы инспектор өзү төлөп берди десек болот. Ал жерде өзүңүздөр көргөндөй эч бир жол белгиге биз туш болгон жокпуз десек болот. Айтор протоколду инспектор тарабынан төлөндү. Калганын кийинки видеодон толук көрө аласыздар. Дагы бир кошуп кетүүчү жагдай бар. Баарыңыздар билесиздер, буга окшогон рейд иш-чаралары баардык телеканалдар аркылуу эле чагылдырат. Бирок көпчүлүк учурда ошол жердеги кызматын аткарган журналисттер бир тараптуу эле чагылдырат. Себеп дегенде көптөгөн айдоочуларды күнөөкөр кылып көрсөтөт. Жана патрулдук милиция кызматкерлери болобу же ГАИ кызматкерлери болобу, аларды бир мындай апапакай кылып эч бир кемчилиги жок периштедей кылып көрсөтүшөт. Бул албетте туура эмес. Журналист деген калыс болуш керек, бир тараптуу эмес, эки тараптуу чагылдырыш керек. Баарыңыздарга чоң рахмат. Өсүп калган жок. Жерде знак барда алып коесузбу? Өзүңүз тааныштырып коесузбу? Лейтенант милиция Садыгулов. Ким? Жерде знак бар да? Ким дедиңиз укпаган? Лейтенант милиция Садыгулов. Садыгул. Кызматтык көлүңүздө көрө аласызбы? Мал жерде знак бар да, кызмат айдоочу. Лейтенант милиции Садык уулу Адилет. Не деген знак бар? Не деген знак бар? Кандай знак бар? Остановка стоянка запущена, 327 знак. 27. Алып коесуз. Протокол түзүп бересизби? Алып коюңуз. Протоколуңузду алып коюңуз. Протоколуңузду алып коюңуз. Айдоочулук көлүктөрү бериңиз аны. Алып келсеңиз берем.
Туркунов Тимур деп жазылып тұрды, оқыдың да, hoş көрдім. Как меня слышать? Нет, Урматтуу достор, мен бир нерсени белгилеп өтөйүн. Бүгүн жамгыр жаап атат. Жамгыр жаап атканына байланыштуу протоколду сенин алдыңа келип түзбөй өзүнүн автоунаасында түзсө болот. Буга мыйзам жол берет. Ошол себептен мен автоунаага түзгөн уруксат бердим. Азыр автоунаанын ичинде түзөт протоколду. Жамгыр жаабаганда анда алдынан түзүп берсе болот. Эгерде ушундай случай болуп калса, автоунаага документтериңерди бергенге милдеттүү болуп каласыңар. Алмаз бері жақтын тарттым. Сіздің атыңыз кім беле? Әділет. Мен бір нәрсені айтып қояйыншы. Ошол мага канча протокол түзүлсө, Әділет Байкенин почерки эң жакшы экен. Мен түшүнүп жакшынакай окуп атам да. Азамат биринчи жолу мына нормальный жазган адамды көрүп атам да, гаилерден имениачы. Жолдошум, мына почеркиңиз жакшы окшойт да. Айдоочу мактаганына караганда. Сонуки. Так, эми мен сизге бир суроом бар. 314 беренеде менин укуктарым жана милдеттерим жазылган. Аны сиз мага түшүндүрүп беришиңиз керек. Түшүндүрбөй эле койм, эске бир эле суроо берем. Канча пункттан турат ошол 314? Жендерге ошол протоколмен таанышып, эмне үчүн бузууну кылдыңыз ошону айтыңыз. Болбой бересиз да? Жок, 314 беренеде канча пункт бар ошону айтыңыз. Сиз ошол пункттардын баарын мага айтып беришиңиз керек. Түшүндүрүпчү. Бул жерде монтип жазылып турат, өзүңүздөрдүн протоколуңузда. Протокол менен тааныштым. Кыргыз Республикасынын 314 беренесинде каралган укуктарым жана милдеттерим мага түшүндүрүлдү. Протоколдун көчүрмөсүн алдым деп. Мага түшүндүрүлдү деген жерге мен унан кол коюшум керек. Сиз ошол жерде канча пункт бар, ошол пункттун баарын бирден атап беришиңиз керек. Сен протокол кол бербейсиң, таныш. Жок, кол коюп берем, сиз ошол мага түшүндүрсөңүз анан кол коюп берем да. Жолдош лейтенант, 314 беренеде айдоочунун укук жана милдеттери каралган да? Сону сиздер айтып бергиңиз. Ошону сизден сурап атат, болгонбу? Бул биринчиси. Милдеттеринде мына эне протокол түзүп Түзүпбедиңизби? Ага шек жок. Бул биринчи маселеси. Экинчи маселеси протоколду түзөрдөн мурун 309 беренеде көрсөтүлгөн укуктары менен тааныштырдыңызбы айдоочуну? 309 протокол жазылганга сени чейин. тааныштырды укуктары? Анан кийин анан жазышкандан кийин 314 Эң алган 309 берене, 309 беренеден кийин 314 берене болуш керек да. Бузуулар кодексине ылайык. 309 беренеге ылайык айдоочунун 3 укугу болот. Ошол 3 укугу менен тааныштырдыңызбы? Тааныштырган жок. айдоочунун милдетиде айдоочулук көлүк Техпаспортту мейли. Бул бирок сиз айткан жүйө келтирген азыр мисалдарыңыз 309 беренеде көрсөтүлгөн эмес. 309 беренеде каттакыр башка укуктар көрсөтүлгөн. Сиз азыр айдоочунун милдеттерин айтып атасыз. Бериш керек, айдоочулук күбөлүн бериш керек, транспорттук каттоо каражатынын күбөлүн бериш керек деп атасыз. 309да айдоочунун 3 укугу гана көрсөтүлгөн. 314 беренеде укуктары жана милдеттери көрсөтүлгөн. Айдоочу сизден ошону гана сурап атат. Угатам. Сиздер мына канча ай окудуңуздар? 3 ай окудуңуздар, а?
мына телеканал жүрөт, башка жүрөт, соц тармактарда жүрөт. Өткөндө да бирөөнү тартып атсак, о, бизди элдер мактап атат, тигинтип атат, мынтип атат. Мына өзүңөр кармап жүргөн протокол да. Эч ким эмес, өзүңөр кармап жүргөн протокол. Өзүңөр кармап жүргөн протоколдун ичиндеги бир беренеде канча пункт бар экенин билбегенден кийин да, мындай эмнеге кызмат өтөп жүрөсүңөр деген вопрос жаралат да. Туурабы? Мына кичине болсун мындай уялдыңызбы? Кичине болсун. Акыл, мына 314 беренсе 14 пункт бар. Ошо 14 пунктты бирден атап бериңизчи. Пунктты. Мына 14 пункт. Бирден айтып бериңизчи. Ушуна милдеттер. Если аны айта алмасак, эмнеге кол кое албайбыз? Tanışıp ne var? Makul olsan makul etmek lazım. Meni 27'ge toktop aldı da oldu. Zona действия знака кайсы жерге чейин? Дагы? Азыр мен кайсы жерде турам? Прекрестикке жетпей эле турамбы? Знака жетпей турат. Прекрестик? Прекрестик жок бул деди. Жокпу. Жок. Точно? Укук жана милдеттери менен тааныштырып атуу деп макул эмесин деп жазып коет. Сиздердин дагы убактыңызды албайлы, биз дагы убактыбызды албайлы. Мына көрдүңүздөр, көрүүчүлөр. 28 доллар. Үмүттөнөбүз жана ишенебиз. Биздин азыр тарткан берүүбүз телеканалдан да чыгат депчи. 128. Көрүүчүлөрдүн астында жолдош лейтенант айдоочунун эч кандай укук жана милдеттери менен тааныштырган жок. Ош Бирим телеканалы бул жагдайды калыс түрдө чагылдырып берет деген ниеттебиз. Кайдан шүтүп алдыгын эле? Эт. Эмнеге ночное время суток жилетиңиздер жок катышып? Bizde biz старший инспекторбуз. Жак таанышсызбы старший инспектор деп? Жок, бир старший инспектор. Жилет Жолдо жүрбөйсүң. Жолда жүрөбүз. Силердин өмүрүңө коопсуз болушуна өзүңөр ризикармын дейсиңер. Эгерде силер ушундай жолдун четинде турса, машина уруп кете турган болсо, да, больницага жатасыңар, естественно, туурабы? Силердин больничныйыңарды ким төлөйт? Карапайым эл төлөйт, билесиздер ошону? Карапайым эл төлөйт? Кандай карапайым эл төлөйт? Мамлекет камсыздап турат, туурабы? Андайдан Кудай сактасын да. Андайдан Кудай сактасын, мен силерге эч кандай жамандык каалабайм. Ооба. Бул сиздин коопсуздугуңуз. Сиз элдерге кызмат кылып атасыз. Ошол эле учурда элдер сизге кызмат кылгандыгыңыздар үчүн сиздерге айлык маяна, кийим, автоунаа менен камсыз кылып берип атат мамлекет, туурабы? Мамлекет кимден камсыздап берет? Жарандардан камсыздап берет, туурабы? Кыргыз Республикасынын жарандарынан. Желети жок туруптар. Мына бир жыл өтүп областной
немеде гаиде бир сотрудникти уруп кеткен тип. Ошол больницада канча 3 айдан ашык жатып мисалы үчүн. Мындай болбойт деп эч ким кепилдик бербейт. Просто коопсуздук чарасын көрүп коюш керек. Сиздер башында жакшынан эле неме менен чыгып атпадыңыздар беле? Жөнөк менен жүрбөдүңүзбү? Эмне чечтиңиздер? Yok gibi tabii. Неге? Айтмасак, Зарыл болуп калды. бар өзбек. Bu protokol жасады. Қайсы протокол bu? Кимге берейин? Инспектор қайсы протокол? Протокол тапшырып қойыңдар. Токтом неме кылбаңыз, а? Чыгарбаңыз. Тоқтам шықпайды да, сіз мақұл нәрсе алдыңыз ба? А бұл тоқтам шықпайды да. Ушкаңыз калып кетип чыктым. Инспектор, ушкаңыз калып кетти. Gel жігіттер. Мына протоколдун көчүрмөсүн бере элек мага. Я. Көчүрмөсүн бере элек. Эч нерсе унутпадыңыздарбы? Протоколдың өчірмесін беріпсіңдер. Омей! Протокол? Тоқтап тұрғыла. Мизанда протокол. Ошол эле 309 беренеде көрсөтүлгөндөй эки экземплярда түзүлөт. Протокол. Эгерде айдоочу макул эмес болсо дагы протоколдун көчүрмөсүн алдым деп кол койдуртуп бересиңер. Макул эмес болот Эй, жок. Мен кантип болуп жалап атыптым аны сен жакшы билесиңби? Азыр колуңарда жол эрежеси боюнча китеп бар жокпу? Токтоо. Интернеттиң барбы? Киргин, бергин. Мен кармап тургам да аны. Дароо, интернеттен эле. Ачып интернетке кирип берип койсоң. Жигиттер, 309 берене. Тартатасыңбы? Мына 309 берене содержание протокола о нарушении. 6 пунктында протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, привлекаемому к ответственности за совершение нарушения. Бул жерде макул эмесмин деп жазып койгон болсо, көчүрмөсүн берилбейт деген жер жок жигиттер. Алып көчүрмөсүн алдым деп неме болуп кой. Мына бузуулар кодексинин 309 беренесинин 6 бөлүмүндө ушундай жазылып турат. Бул токтом эмеспи? Токтомго кол кое албайсыздар. Копия постановление болуп калды. Токтом да? Вот токтом чыкпайт. Токтом чыкпайт? Токтом чыкпайт. Могул жерде мына. Я мен мына кол коюп атпаймынбы? Кол коюп атат. Кол коюлуп атпайбы мына? Мына сиздерге калат мына. Түп нускасы силерге калат. Бизге мына копиясын бересиздер. Мына болду. Болду, ушумен чечилди. Ушул эле. Мейли бол. Ушуну билбесеңер уят эмеспи? Азыр ушул жерде Кесилиште чыгып анан жандырдым. жок, мен булар кете берсин, мага карагыла. Булар а сени эрежени буздуң деп протокол түзүп берди сага, туурабы? Ооба. Протокол түзгөндөн кийин мына мисалы үчүн азыр сен булардын ою боюнча, кылган кызматы боюнча сен эмес, биз жалпы мына айдоочулар, жалпы көрүүчүлөр зарядда отурду окшойт. Сен эреже бузуп атасың дейли. Протокол түзүп кетти. Бирок сен дагы деле эреже бузуп турасың да булардын ою боюнча. Дагы деле турам. Дагы деле турат. Булар кетип калды. Кандай түшүнчө болот? Мен бул жерден алдырыш керек эле да эч кандайчы. Эреже бузду деп протокол түздү. Бирок биз дагы деле булардын ою боюнча эреже бузуп турабыз да. Машина жылган жок. Ошол кыз. Барыңар, ассалам алейкум, жакында жаңы видео. Дагы бир айта кетчү нерсе, достор, биз кийип турган сафари футболкалары кайрадан сатка чыкты. Буга чейин дагы өзүңүздөр билгендей сатка чыгып, бирок пандемиядан улам сатуу токтоп турган эле. Эми мынтип Кудайга шүгүр кайрадан дагы сатка чыкты. Эгерде алууну кааласаңыздар, биздин Instagram баракчабыз ушул жерге чыгат, ошол жака кайрылып алсаңыздар болот. Барыңыздарга ийгилик.